Өлтүрүп кетем деген адамдар көп эле болгон менинчи. Чындыкты көрүп туруп тетирип басып кеткен учурлар бизде абдан көп болот. Өмүрүңдө бир жолу пара алып көргөнсүңбү? Пара алып көргөн эмесмин. Журналистикада ачыгын айтып коеюн, зарплата аз. Мен мындай болом десе, мен карап отуруп өзүмдү бечара сезип кеткен учурларым абдан көп болот. Түшүнүп түшүнбөй, абийирге шек келтирип, туура эмес маалыматты таркаткан адамдар көп. Бир сөз менен айтканда адамдардын жүзү жок экен деп айткым келет. Хайп жаратыш үчүн материалды сайт дейт. Соңку маалыматтар, кызыктуу маалыматтар ар дайым хайп болот. Адыл бул материалды бирөөлөргө жалданып, бирөөлөрдүн заказ менен жасап атат дейт. Жалданма журналистикадан мен алысмын. Мен 5 жылдык билимим бар. Ушунча акча берем, бирөөнү каралап бер деген учурлар болду беле? Болот. Андай нерселерге каршы турам. Мен азыр ойлонуп жүрөм, саясатка дагы биз барышыбыз керек экен. Эски партиядан жадап өттүк биз. Азыр эски партиядан, эски жүздөрдөн эл жадап өттү. Адамда негизи аракет болсо, кызыгуу болсо, адам эмгекчил болсо, мен ойлойм, бул бардык тармактан ийгилик жарата алса керек деп ойлойм да. Биз ийгилик жаратыш үчүн аракет кылып жатабыз. Башка бир белгилүү бийликтин партиясы болуп жүргөн адамдар бүгүн жаңы бийликтин адамдары болуп атат. Эски маскаларын ыргытып беришти, жаңы маскаларын кийип, жаңы бийликке келишти. Көдөнүндөгү болгон нерселер бүт чыгып турат да. Биз сиздерге түз маалыматты алып бергенге аракет кылабыз. Кунооладан кезексиз адамдарды ташып, киргизип, карабай жатат, бетин тартып алгыла. Ар бир адамдын пикири биз үчүн абдан маанилүү, андыктан программанын аягына чейин биз менен бирге күзөтүп туруңуздар. Студияда Адыл Акжол уулу болдум. Ар дайым амандыкта жүз көрүшөлү, саламатта аман туруңуздар. Мен суроо берем, бардык суроого жооп беришиң керек. Бир суроодон баш тарткан акың жок. Анда алгач өзүң тууралуу кеп козгойлу. Кайсыл жерден колдоносуң, кайсыл жакта туулуп өскөнсүң? Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Адыл Акжол. Өзүңүздөр билгендей, айрымдар билбеши мүмкүн. Мен Көлдүктөн болом өзүм. Мектепти ийгиликтүү бүтүргөндөн кийин Ош мамлекеттик университетинин журналистика факультетине тапшырып, мектеп университетти ийгиликтүү бүтүрдүк. Алгач ЛТРде, Ош ТВда иштедим, Ош бөлүм телекомпаниясында иштедим. Журналистика тармагында окуп, ошол эле учурда иштеп, окууну бүткөнгө чейин жакшы эле зарплата алып иштеп, ордумду таап калдым деп айта алам да. Саркы берүүлөрдө, андан кийин шоу программаларда иштедим, андан кийин жаңылыктардын алып баруучусу, кабарчы катары иштедим. Ошол журналистиканын бир эң бир оор татаал, чарбачыл, дыйкан тармагында иштедим деп айта алам да. Анан акыркы аналитикалык берүүлөрдө, автордук программаларды алып бардым. Ошол эле учурда журналистик кесиби менен чет мамлекетке, Кытайга, Россияга, башка мамлекеттерге барып, атайын репортаж, программа тартууга туура келди. Сонун ийгиликтүү программалар тартып, элдерге тартууладык, элдерге жакты деп ойлойм. Журналистика тармагында 8 жыл иштегенден кийин азыр эркин журналист, ютубер катары ишмерлүүлүгүмдү улантып жатам. Бул тармактан мен эме бирөөнө зарплата берип, же болбосо бир телекомпанияны карабай, же мамлекет жумуш менен камсыздабасын дебестен, өзүмдү өзүм камсыздап, жана башка адамдарды жумуш менен камсыздоого аракет кылып иштеп жатабыз. Шайлоо алдында пиар компания түздүк. Пиар компания түзүп, биз 20 жакын адам болуп иштедик. Журналистикага аралашууга эмне себеп болду? Анан журналистикада ийгилик жарата алдым деп ойлойсуңбу? Мен эми ийгилик жараттым деп айтуудан алысмын. Ийгилик жаратыш үчүн көптөгөн эмгектерди иштеш керек. Мен деле колуман келген аракетимди, бар мүмкүнчүлүктөрүмдү, бар потенциалымды пайдаланып иштеп жатам. Азыр болсо деле дале болсо үйрөнө турган нерселерим көп, алдыга койгон максаттар бар, ошолорду орундатуу үчүн дале болсо мыкты болгонго аракет кылып иштеп жатам да азыркы учурдачы. Бул кесипти тандоого эмне себеп? Бул кесипти мен негизи медфак врач болгум келчү. Бала кезимде ошо адамдардын ден соолугун карап, өмүр сакчысы болуп, көбүнчө мен баягы адамдардын ошо баш карачумун да, себеби үйдө бирөөнүн башы ооруп кала турган болсо, массаждап, укалап, ушундай эме кылып, ошону бир айыктырып берсем деп эле аракет кыла берчүмүн да. Ошон үчүн мен врач болоюн деген, врач болгонго тилекке каршы мен балым жетишпей калган. Окусам болот эле, мүмкүнчүлүгүм бар эле. Себеби дегенде менден ачыгын айтканда шапкасын көп сураган менденчи. Тыйынын. Анан ата-энеме кыйнагым келген эмес, үйдөгүлөрдү кыйнагым келген эмес. Мен экинчи дагы кызыккан нерсем эмне деп ойлонуп, мен журналистикага кирип кеткем.
ошо боюнча бул жакты эле иштеп калдым да. Негизи адамда негизи аракет болсо, кызыгуу болсо, адам эмгекчил болсо, мен ойлойм бул бардык тармактан ийгилик жарата алса керек деп ойлойм да. Биз ийгилик жаратыш үчүн аракет кылып жатабыз. Өкүнбөйсүң? Өкүнбөйбүз. Бул жашоодогу сенин ордуң тууралуу сүйлөшөлү. Сени айрым адамдар адыл мыкты журналист катары таанышат, мыкты адам катары билишет. Бул деңгээлге жеткенге кандай эмгек жасадың? Мен бир азыр учурда көпчүлүк мен абдан өзүм жөнөкөймүн. Дале болсо жөнөкөй болууга аракет кылып, жашоом жөнөкөй, өзүм деле жөнөкөймүн. Бирок мен ийгиликтүүмүн деп айтуудан алысмын. Ийгилик жаратыш үчүн дале болсо азыр талыкпай эмгек кылып иштеп жатабыз. Адыл Акжолуулу айрым учурларда хайп жаратыш үчүн материал жасайт дейт. Ошол Мен комментарий. Хайп жаратыш үчүн материалдарды жасоого дагы туура келет. Себеби дегенде мен карапайым элдердин көңүл чордундагы маселелерди, ошол коомдо актуалдуу болуп жаткан, ошол хайпка айланган нерселерди чагылдырып, соңку маалыматтарды чагылдыруу менен алек болобуз. Соңку маалыматтар, кызыктуу маалыматтар ар дайым хайп болот. Аны хайп кылып жаратам деп аракет кылбайсың. Ал маалыматтарды чагылдыруунун жолу да өзү. Ар бир маалымат хайп болушу мүмкүн да, эгер жакшы чагылдырып берсе. Биз жакшы чагылдырып бергенге аракет кылабыз маалыматтарды. Анан эми айрым учурларда адыл бул материалды бирөөлөргө жалданып, бирөөлөрдүн заказы менен жасап атат деп дагы комментарий жазып атышат. Ал кандай? Туура заказ менен, бирөөнүн буйрутмасы менен жасап атат, бирөөнүн акчасын жеп алып жасап атат. Бул акча алган жалданма журналист деп көп деле фейк аккаунттар же болсо айрым адамдар деле айтып калышат. Бирок жалданма журналистикадан мен алысмын. Мен 5 жылдык билимим бар. Мен эч качан мындайга жалданма журналистикага бир каршымын да. Биздин ага жалданууга бир себеп деле жок, негиз деле жок. Сунуштар болот. Көп акча каражаттарын берип, ушул материалды чарып кой, же болсо мынтип кой, тигинтип кой деп көптөгөн сунуштар болот. Бирок ал сунуштардын баардыгын четке карап. Себеби дегенде бизде азыр финансы мүмкүнчүлүктөр же башка мүмкүнчүлүктөрүбүз деле өзүбүзгө жетиштүү каражатыбыз бар, бирөөнүн каражатына муктаж эмеспиз биз. Ошондуктан мен дале болсо ютубер катары иштесем дагы ушу журналистиканын жолунан чыкпай, сапаттуу, нейтралдуу журналистиканын эрежелеринен чыкпоого болгон аракетимди жасайм. Андай заказ материалдар жасабайм, мен эч ким каржылабайт, мен эркин журналист, ютубер катары иштеп жатам. Сыр болбосо канча акча сунуштады эле? Мисалы, бир материал чыгарып коюлган. Бир материалды чыгарып бериш үчүн негизи проекттер болуп калат, 100 миңден ашык адам заказ түшүп калышы мүмкүн да. Ушундай каражат берип, мисалы 2000, 3000 доллар, 5000 долларга чейин материалдарды чыгарып атыш. Ушунча акча берем, бирөөнү каралап бер деген учурлар болду беле? Болот, каралап бер, 5000 доллар берем, 4000 доллар берем деген учурлар болот. Сөзсүз көп болот. Мен андай нерселерден иликтөө жасап бер дегендер болот. Андай нерселерге каршы турам. Ал мен иш эмес, башкаларга барып кайры берге деген учурга. Ошондуп айтканга да туура келет. Ага көнбөсө катуу айтып урушканга туура келет. Ошондой. Анан эми баягы бул жерде сырлардын баарын ачышка туура келет. Сыр болбосо интернеттен канча акча табасың? Негизи интернеттен жакшы иштеп көп акча тапса болот. Сөзсүз адамдын эмгеги, мээнетинен талап кылынат да, ал нерсечи. Журналистикада ачыгын айтып коеюн, зарплата аз. Журналистикада салпактап 2-3 жыл, же болсо 3-4 жыл жүргөн зарплатаны учурлар келет, 1-2 айда таба алса болот да. Мисалы шайлоо компаниялары шайлоо жүрүп жаткан учурларда ошондой болот. Биз кандай акчаны табабыз? Ошол жөнүндө айта кетели. Биз кадимки деле телекомпаниялардын прайсы бар, сайттардын прайсы бар. Биз деле, мен деле өзүмдүн каналыма прайс коюп койгом. Прайстын негизинде ачык айкын бардыгы төлөнүп, ошол жактан каржыланат да. Жарнамалык негиздеги материалдар адамдардын бирөөлөрдү каршылап, бирөөлөрдү жамандоого тыюу салынат. Ар бир адам, ар бир кандидат, ар бир партия өзүнүн жакшы жактарын, элге керектүү пайдалуу маалыматтарын айтса, эмне себептен жарнамалык материалдарды чыгарууга тоскоол болсун. Саясат жөнүндө сүйлөшөлү, бүгүнкү абал жөнүндө. Баягы ар бир журналисттин жүрөгүнөн мамлекеттин ар бир күнү жүрөгү аркылуу өтөт деп коет. Келечектеги максаттар кандай? Саясаттагы ойлуу максаттар. Негизи менде деле ушунчалык бир чоң амбициялар жок экен да. Мен болгон иштешим керек, аракет кылышым керек деле деп айтат элем да. Анан эч нерсени кылбай туруп эле мен депутат болушум керек, мен министр болушум керек деп айтышат го.
мен андай нерседен алысмын да. Анан мен айтам да, айрым адамдар амбициясын ашып, ушунчалык кыйын болуп, мен мынтем, тигинтем, мен мындай болом десе, мен карап отуруп өзүмдү бечара сезип кеткен учурларым абдан көп болот. Буларда ушунчалык амбиция болуп экен, эмнеге менде жок мындай депчи. Бирок менде деле амбициялар бар. Ар бир адамдын чоң максаттары генерал болууну эңсебеген жокер эмес дегендей эле, мен деле өзүмдүн тармагымдын бир генерал болуп, профессионал болуп, жакшы ийгиликтерге жетким келет. Бирок менин ушундай алдыдагы пландарым, максаттарым көбүнчө көйдөнүмдө сакталат. Мен ошол көйдөнүмдөгү нерсени ишке ашырыш үчүн аракет кылам. Аны коомчулукка чыгарып, аны бир досторум менен, жакындарым менен бөлүшө бербейм. Ал жүрөктөгү нерсе. Жүрөктө деп калсаң, анан бүгүнкү өлкөнүн тагдыры саясат тууралуу дагы кыскача өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз. Бүгүнкү өлкөнүн тагдыры саясат мени ойлондурбай койбойт. Абдан актуалдуу маселе. Бүгүнкү келип жаткан кызмат алмашуулар, журналист катары. Мунун бардыгын өзгөртүүгө бир мезгил келди го деп ойлойм. Эми жаңы бийлик келди, жаңы үмүттөр, жаңы максаттар. Кудай буйрса, жакын арада аткарылат деп ишенем. Өмүрүңдө бир жолу пара алып көргөнсүңбү? Пара алып көргөн эмесмин. Өмүрүмдө бир дагы жолу пара алып көргөн эмесмин. Бирок жалданма журналист, тигинин акчасын алып алдым, мунун акчасын алып алдым. Заказ иштеп атасың деп мындай түшүнүп-түшүнбөй айбирге шек келтирип, туура эмес маалыматты таркаткан адамдар көп. Алар мен ойлойм, ушу мурдунун учунан айланасынан башка нерсени көрбөйт деп ойлойм да. Бирөөлөр жаман тууралуу, бирөө мен тууралуу жаман маалыматты айтып калса, ошол чын экен же болсо бир туура эмес маалымат болсо деле ошол чын экен деп ишенип алыш мүмкүн да. Ар бир адамда мен аналитика болуш керек деп ойлойм да. Туураны, катаны, ошол чындыгы чынбы, калппы, мээсин иштетип ойлонуп көрүш керек да. Мындай ыраазычылык иретинде могу чай ичип кой деп бергендер болгонбу? Иретинде каражаттар болгон, сөзсүз түрдө. Алган учурларда болгон, алган учурларда болгон. Жашоодо кандай адамсың? Достукка туруктуусуңбу? Анан үй бүлөдө кандай? Жашоодо абдан жөнөкөй адаммын. Мен жашоом жөнөкөй, өзүм жөнөкөй. Дагы деле болсо мен маршрутка менен жүрөм, машинам болсо деле үйгө таштап коюп чыксам, достор коюп дегендей. Тиричилигибиз өтүп атат. Абдан жөнөкөйлүк сапат. Мен ушундай жөнөкөй үй бүлөдө тарбияланып, жөнөкөйлүк мен көйдөнүмдө да. Эч качан бир текебер болуп, бир көргөндүн көрбөгөндү урусун дейт го. Ар бир нерсе ушул нерсе менин оюмда, жүрөгүмдө сакталып турат да. Анан досторго болсо абдан жакшы болгон, мендеги эмне болуп атса, ой пикиримди, сунушумду таңгылап айтып, менде бир секрет болбойт да досторум арасындачы. Мендеги бардык нерселер ачылып, көйдөнүмдөгү болгон нерселер бүт чыгып турат да. Мен ачылып ичимен же болсо мындай болуп калды, тигиндей болуп калды деп нааразы да болбойм. Менде бардыгы ачык, аккан суудай элебиз. Үй бүлөдө болсо бир аз сабырдуу, аз сүйлөйм үйдө. Анан негизи журналисттерди көп эле эс албайт деп ойлойт да, мындай эс алуу болобу? Негизи эс алуу жок чындыгында. Эс алуу жок. Иш күнүгө иш. Азыр эми жеке иштеп, мурун телекомпанияда иштеп жүргөндө, суббота, воскресенье бизде бир аз дем деп мындай кенен уктап калчубуз да. Бирок азыр кенен уктап, бирок азыр көп иштегенге туура келет. Азыр мисалы 6-базар күндү билбей мен иштешиме туура келет. Келечектеги максаттар, ойлор, тилектер кандай, өзүңдү кандай чөйрөдөн көргүң келет? Балким саясатка аралашып, биротоло саясатка аралашып кетсем дейсиңби? Же бир телеканал түптөйүн деген ой максаттар барбы? Жакында парламенттик шайлоо жана ошондой эле жергиликтүү кеңештерден шайлоо өтөт. Мен азыр ойлонуп жүрөм, саясатка дагы биз барышыбыз керек экен. Биз айта турган, биз дей турган, биз аткара турган жумуштар алдыда. Биз жашпыз, энергиябыз ашып ташып турганда, ушул энергиябызды мамлекеттен өсүп өнүгүүбүз үчүн жумшасак деген менде ой пайда болду. Буга чейин андай ой жок болчу. Сөзсүз түрдө биз эмне себептен барганга болбосун. Мен жакында Көрк кеңештин шайлоосу келе атат. Мен жакшы партиялар болсо, өзүмдүн дараметимди көргөзүп, жакшы сунуштарымды берип, шаардагы көйгөйлөрдү чечилүү маселелерин айтып, бир жакшы сунуштар менен бир партияга кошулсам деп максат кылып жатам. Бирок эски партиядан жадап бүттүк биз. Азыр эски партиядан, эски жүздөрдөн эл жадап бүттү. Жаңы партия, жаңыча көз караштагы партиялар болсо, мен сөзсүз түрдө кошулуп, өзүмдүн салымымды мамлекеттин өнүгүүсү үчүн жумшасам деген азыр жакшы пландарым бар. Анан Кыргызстанда чындык барбы жокпу? Кыргызстанда чындык бар же жок деп айтышым кыйын. Бизде ушунчалык коррупциялашкан мамлекетпиз биз. Чындыкты көрүп туруп, тетирип басып кеткен учурлар бизде абдан көп болот.
Журналистика тармагында иштеп жүрүп, мындай токмок жеп калган, кайсы бир чоң муштумдардын мындай кысымына кабылган учурлар болду беле? Кысымдар, коркутуу, үркүтүүлөр абдан көп болот. Үйүңө келдим, эшикке чык, мен сени өлтүрүп кетейин, же болбосо үйүңдү ачпасаң, мен сени үйүңдү дрель менен кесип туруп, жаткан жериңен сүйрөп чыгып, мен сени көргүлүң көрсөм, же болбосо өлтүрүп кетем деген учурлар көп болот. Өлтүрүп кетем деген адамдар көп эле болгон меничи. Мен өлтүрүп кетем, мынтип кетем, тигинтип кетем деген нерседен азыр такыр коркпойм. Ушунчалык арстан жүрөк болуп калдык деп коеюн. Журналистикада өмүрдү тобокелдикке сайышка туура келеби? Мисалы, өмүрдү тобокелге салган учурлар да болот. Журналистика абдан татаал, оор жумуштардын бири. Ушул өмүрү кылдын учунда турса дагы материалды чыгарууга, адилет чыгарууга, ошол материалды журналист катары чагылдырууга болгон аракетиңди жумшаган учурларың болот. Көптөгөн адамдардын батасын аласың, көптөгөн адамдар нааразы болот. 5 кол тең эмес дегендей эле туура материалды берип турса дагы анын жакындары, туугандары болсо, ошо туура материалдардан ошол көргүсү келбейт. Карга баласын аппагым деген сыяктуу эле ошол. Азыр YouTube'да мындай сабатсыз эбиспи, одоно катачылыктар менен дейбизби, баягы адамдын мындай өзүнө тартуу үчүн ар кандай тема коюлуп атат да. Ошол темаларга көз карашың кандай? Темаларды мисалы өзүм тууралуу айта турган болсом, темаларды материалдын ичинде эмне боло турган болсо, ошону тема кылдырып коюп беребиз. Бирок сабатсыз жазылгандыгы, ашыкча кеткендер азыр толук тура. Мисалы туура эмес жазылган маалыматтарды элдин аналитикасы жок. Анан бизде шайлоодо өзүң көрүп чагылдырып сенин материалыңан көрдүк. Акча таратып атканын, список кылып адамдарды баягы койдой жетелеп келип атат деп өзүң айттың. Ошол адамдардын сатылганын көргөндө кандай ой болду сенде? Бир сөз менен айтканда адамдардын жүзү жок экен деп айткым келет. Көрүп атасың видео менен факт түрүндө ал сатып атат, добуштар сатылып атат, бурмаланып атат, башаламандыкты жаратып атат. Бирок кайра эле эме кылбайт да, өзүнүкүн бербейт да. Өзүнүн кылып аткандыгын туура деп эсептей берет да. Биз ушундай адамдардан арылышыбыз керек деп ойлойм да. Күн түйгөн жердин көкөгү болуп жүрүшөт да. Башка бир белгилүү бийликтин парчасы болуп жүргөн адамдар бүгүн жаңы бийликтин адамдары болуп атат. Эски маскаларын ыргытып беришти, жаңы маскаларын кийип, жаңы бийликке келишти. Ушундай адамдар мамлекеттин бир өсүп өнүгүүсүнө бир өтө мындай артка сүйрөп атат да. Биз ушундай кошомат адамдардан арылышыбыз керек. Чыныгы билимдүү, потенциалы кенен адамдарга мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан сен азыр адамдардын жүзү жок деп атпайсыңбы? Ошол адамдардын шайлоодо сатылбаш үчүн, чынында жүрөгүндөгү каалаган адамдарды шайлаш үчүн эмне кылышыбыз керек биз? Эми алындай кылыш үчүн ал бардыгы жетекчиден көз каранды да. Адамдардын кошомат кылып аткандыгы, ошол мыйзамсыз иштерди кылып аткандыгын бардыгы жетекчиден көз каранды. Эгерде жетекчи талаптарды катуу коюп, мыйзамсыз иштерге жол жок деп катуу бир-эки тапшырманы берип, же болбосо ошондой иштерди кылып аткан адамдарга бир катуу жаза берип койсо эч ким атпайт. Алар көмөскө жеңишинен отуруп алып туруп өздөрү аларды кой берип атпайбы? Өздөрү секин агытып коюп, анан бул жакта отуруп алып, эфирдин астына коо сүйлөп, мыйзамды сыйлаган адам болуп көрүнгөн жетекчилер абдан көп. Биз ошондой жетекчилерден арылышыбыз керек. Азыр заман талабы, учур талабы ошого келип калды. Эгер бир чоң кызматка сунуш табып калса, барасыңбы? Мен чоң кызматты кыялданбайм. Мен өзүмдүн максаттарым бар, өзүмдүн көз караштарым бар. Мен чоң кызматты барыш үчүн дагы убакыт бар. Өзүм тапталышым керек, иштешим керек. Билимимди өркүндөтүшүм керек. Ушундай. Ушунча убакыт бөлүп биз менен маектешиңиңе рахмат. Эми бул убакыт аз, дагы биз буюрса маектешебиз. Рахмат Майке. Алтындай убактыңызды бөлүп, атайын мени студиябызга чакырып, маалымат алганыңыз үчүн чоң рахмат, ыраазычылыкты билдирем. Кудай кааласа сиздин каналыңызда өркүндөп, өсү берсин, эли журтубуз аман болсун, тынч бололу. Көрүүчүлөр менен дагы коштошпой, саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ушуну ойлоп бир маалыматты айта кетейин. Сиздер көрүп жаткан Обо Медиа каналына катталыңыздар, подписация болуңуздар, жана ошондой эле комментарий калтырсаңыздар болот, жакшы билдирүүлөрдү. Эсиңиздерден чыкпасын, Адылак жолу YouTube каналына да катталып, соңку маалыматтардан артта калбаңыздар.
Саламатталыңыздар, кайрадан биз көрүшөбүз.